Исхак Абасбеков жаштар борборун куруу жана айымдардын ден соолугун чыңдоо борборун түзүү сунушун айтып чыкты. Ден соолукту чыңдоо борборунда бир гана физикалык жактан гана дене бойду чыңдоо максатын көздөбөйт. Бул боюнча долбоор даярдалган. Эгер ал конкурстук сынактан өтүп калса, бакыян айымдар үчүн дагы бир жакшы жаңылык болот. Биз баштап атат да, окуучулар менен жолугуп, жаштар менен жолугуп, ушул нерсени талкуулаганда сунуш коюшканда окуучулар бизге формалдуу эмес билим берүү жетишсиз. Биз мектептин билим берүүсү менен чектелип калып атабыз деп анан ошол нерсени сунуш коюш. Ден соолукту чыңдоо борбору ал жерде мисалы фитнес деп айтышат, бирок андай эмес. Негизги максат ошо бири менен мындай пикир алышуу, мындай өзүнүн ыкмалары менен бөлүшүү, мисалы бала тарбиялоодо, ден соолукту чыңдоо дагы бул жерге кирет. Айыл элинин жолугушуусунда мындан сырткары бала бакча менен мектептердеги билим сапатын жакшыртуу үчүн заманбап технологияны пайдалануу мүмкүнчүлүгүн түзүү, таштандыларды чыгаруу ишин жолго салуу жана башка айыл элине зарыл болгон муктаждыктардын баарын ортого салышып, сунуш пикирлердин баары эске алынмай болду. Рахмат Бейшалиева, Калмурат Иманбеков, Зина Ахматова, Кара Буура району.